Кудайдын чакырыгы 18 май. Ал эми мен силерге мындай демекчимин. Душманыңарды сүйгүлө. Силерди каргагандарга батаңарды бергиле. Силерди жек көргөндөргө жакшылык кылгыла. Силерди таарынткандар үчүн жана куугунтуктагандар үчүн сыйынгыла. Ошондо силер асмандагы атаңардын уулдары болосуңар. Анткени ал өз күнүн жаманга да, жакшыга да тийгизип, жамгырын адилеттүүгө да, адилетсизге да жаадырат. Силерди жакшы көргөндөрдү гана жакшы көрсөңөр, силерге кандай сыйлык? Салык жыйноочулар деле ошентишет эмеспи? Эгерде бир туугандарыңар менен гана саламдашсаңар, анда эмне өзгөчөлүгүңөр бар? Бутпарастар деле ошентишет эмеспи? Ошондуктан асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Сизди капа кылган, таарынткан адам үчүн сыйынып көрдүңүз беле? Таарыныч деген эмне өзү? Жүрөк таарынычка толгондо адам кыйналат, рухуң эзилет, негативдүү сезимдер каптайт. Анын баарынан таарынган адамдын өзү эле кыйналат. Баарыбыз күнөөкөр болгондуктан бири-бирибизге туура эмес мамиле кылып алабыз. Ошондой учурларда Иса Теңирибиз калтырып кеткен жакшы кеңеш бар. Ал айтат: силерди таарынкандар үчүн сыйынгыла. Ыйса Машаяк айкаш чыгачта азап тартып жатканда мындай деп сыйынган: Ата, аларды кечир. Анткени эмне кылып жатышканын билишпейт. Колдору анын каны менен боелгон адамдар үчүн сыйынып жатат. Алар керек болсо өзүлөрү да өздөрү үчүн сыйынышпаса керек. Ыйса болсо алар үчүн сыйынып жатат. Ыйса ал айкаш чыгачка эч күнөөсүз керилгенин биз жакшы билебиз. Таарынткан адам үчүн сыйынып, аны Кудайдын жарыгынын алдына алып келели. Ошол жерде аны кечиргенге бизге да оңой болот. Жылдап жүрөгүндө кечирбестик жүгүн көтөрүп жүргөн бир эжебиз бар эле. Акыры ал кызматчыга келип, ошол жүктөн арылгысы келгенин, ошонун айынан руханий да өсө албай жатканын айтып берет. Ошондо кызматчы жардам бергиси келип, ал адам менен жолугушууга жардам берейин, чогуу сүйлөшөлү, чогуу сыйыналы десе, эже ал адам каза болуп калган дептир. Элестетсеңиз, адам жок, таарыныч жылдап жашап жатат. Достор, Ыйса таарынткан адам үчүн сыйынууга чакырат. Ушул жерден Ыйсанын тилин алсак, ал адамды да эркиндикке чыгарабыз жана бизге да бата келет.